Assalamu алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу Нуркежи YouTube каналынын ардактуу катталуучулары, баардыгыңыздар амансыздарбы? Туугандар, бүгүн срочно видео обращение менен чыкпасак болбой калды. Бүгүн 28 октябрь 2021 жыл, мына кечки саат 21:26. Туугандар, бул видеонун себеби 25 октябрь күнү биздин Кыргызстандан Урал авиакомпаниясы менен мекендештерибиз аэропорт Домодедовго учуп келген. 25 октябрь күндөн бери биздин 10 жаран ошол аэропорт Домодедовдо обезьянкада, мындай айтканда убактылуу кармалуучу жайда эч кандай себепсиз кармалып турат. Бул маалыматты мага ошол жерде жаткан өзүбүздүн жаранды, өзүбүздүн бир тууганыбыздын, бир тууган байкеси ушул каналдын WhatsApp'га жардам сурап жазган экен. Анан мен дагы далил менен чыгайын ушу элдин алдыга, далилди алып чыгып көрсөтөйүн ушу чоңдорго, биздин жеп жутарларга деп ошол байкебизден суранып, иниси бизге мындай видео кылып кичине бир тартып жөнөтүүсүн суранып, мен видео тарттырып өзүмө алдым. Мен сиздерге видеонун аягына коюп берем. Ал жерде просто невозможно, туугандар, жатканга, даже олтурганга невозможно. Себеби азыр Россия жергесинде, Москва шаарында карантин деп бар жок жабылып жаткан кези. Эмне ал жерге эмне карантиндин немеси жокпу, мындай айтканда тиешеси жокпу? Мындай адамга деген адамча мамиле кылыш керек. Бул орус туугандарыбыз тарабынан мындай айтканда издевательство деп койсок болот. Ошон үчүн мен дагы мындай кайдыгер карай алган жокмун. Урматтуу биздин чоңдор, жеп жутарлар, мындай айтканда улуу урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич ошого окшогон мелочтарды алдын алып эле бир туура эмес документи болсо же туура эмес жактары болсо ошол биздин Кыргызстандан эле текшертип, ошол жактан эле калтырып койсо болбойбу беле? Же сөзсүз түрдө эле ушул чет жака, чет өлкөгө, башка бир улуттардын арасына барып ушундай уят болуу шартпы? Ал жерде өзбеги деле бар, тажики деле бар. Өзбек биздин бир туугандарыбыздын посольстводан ишкерлери барып, посольстводо иштегендер барып, 10-дон 20-дан алып чыгып кетип атыптыр. Эмне үчүн биздин болгон 10 жараныбызды 25 октябрдан бери ошол чыгарып кете албайсыңар? Күнүнө 10-дон эмес 3-төн чыгарганда деле ошол 3-өө Кыргызстанга кетпейби эле? Ошого окшогондорго жардам бербейсиңерби силер? Иштебей эмне кылып отурасыңар? Ал байкебиз айтып атат, бул жакта посольствого мен чалаба берип дейт. Вообще то телефонун албайт дейт. Чалып олтуруп, бир убакта алды, анан бизде ал жерде Домодедовдо, аэропорт Домодедовдо юрист балдар бар деп бир номерди бериптир. Ал балдар деле мындай юрист сыягы жок дейт, сүйлөгөндөрү башкача дейт. Биз карап атабыз, анан тамак ашын берип атат, анан чайын берип атат, тигинтип атат, минтип атат деп. По факту алып караганда азыр видео менен салыштырасыздар. Жатаканасы жакшы деп ошентип айтыптыр. Ошо обезьянкада уктап болобу адам? Ал жерде психически сыгылып бүтөт. Просто невозможно экен. Ал мен ошол видеону көрүп өтө жаным кейип кетти да, мындайчы. Ал жерде отуруп уктайт экен, элестетип атасыздарбы? Туугандар, сиздерден сураныч ушул видеону максимально поделиться этип группаларга таштап, эгерде YouTube, Instagram, ушул массалык маалымат каражаттары жакта тааныштарыңыздар болсо, могу каналдын прямой WhatsApp номери, ушул жака жазсаңыздар, мен видеону толугу менен таштайм. Сиздер да бөлүшүп жардам кылып коюңуздар. Бөтөн элде, бөтөн жерде биздин кыргыздар ушинтип качан эле кор болду эле. Бардыгыңыздардан Алла разы болсун, туугандар. Эринбеңиздер, лайктан басып группаларга поделиться этип коюңуздар. Ушу биздин өзүбүздүн мекендештер аман эсен же мекенине кайтып кетсин, же болбосо бул жакта өзүбүздүн бир туугандардын алдына келсин.